Assalamu алейкум. Урматтуу Бага Өстүрүү каналынын көрүүчүлөрү, кутман күнүңүздөр менен. Бүгүн 23 май 2020 жыл. Бүгүн орозонун акыркы күнү. Орозоңуздар кабыл болсун. Бүгүн биз сиздер менен бак жөнүндө эмес, бактын астына отургузулган жашылчалар боюнча сүйлөшөйүн деп турам. Өткөн жумада мына ушул жашылчаларды отургузганбыз. Бул жерде дарбыз, карам, помидор, чеснок, кызылча, түрп жана башка жашылчалар бар. Мына ушуларды азыктандыруу боюнча сүйлөшөбүз бүгүн. Өткөн жумада тынымсыз суу коюп турганбыз, өткөнкү видеодо көрсөтүп кеткенбиз. Биз айылда жашап, жашылча өстүрбөстөн базардан сатып алуу бул биз үчүн уят нерсе болуш керек. Мына ушундой түшүнүк болуш керек. Сөзсүз айылда жашадыңбы, анда сөзсүз жашылчаны өзүң өстүр деген. Базардан келген жашылчалардын кандай өстүрүлгөнүн албетте биз билбейбиз. Балким анда нормадан ашык азоттун көп берилиши болушу мүмкүн. Албетте бул ден соолукка зыян. Мына ушул жашылчаларга биз бүгүн азыктандырууну нормада берүүгө аракет кылып көрөбүз. Мына алдыбызда дарбыз көчөтүн көрүп турууга болот. Мына дарбыз көчөтү 4 кулак болуп чыгып калган. Андан ары капуста, биздин тил менен айтканда карам. 4 кулактан ашып эми тамыр жайланышып атат. Помидорубуз ач жашыл түстө. Көрүнүп турса керек мына. Мына помидорлор ач жашыл түстө. Сиздерге көрүнүп атса керек деген ойдомун. Ач жашыл түстө болгондо буга азот жетишпейт. Эгер жалбырактардын сырткы бөлүгү кургап аткан болсо, анда фосфор жана магний жетишпейт деген сөз. Мына ушуларды азыр биз сиздер менен бирге азыктандырабыз. Мына достор, бизге керектелүүчү азыктарды даярдап алдык. Мынакей, бул идиште 1,5 килограмм болгон карбамид, мочавина, азот, а бул болсо амофос, 48% фосфор, калганы азыраак көлөмдө азот. Кадимкиле очоктон чыккан отундун күлү. Кадимкиле күл бул. Бир челек күл. Күйгөн көң. Малдын көңү. 20 литр суу. Бул да канистрде суу. Мына ушул азыктарды азыр беребиз. Азот алабыз. 10 литр сууга жарым салып эритип алабыз. Астынан тунуп калбаш үчүн аралаштырып алабыз. Эгер астына тунуп кала турган болсо, анда катыш бирдей болуп калат. Үстүндө аз процент, асты коюу болуп калышы мүмкүн. Бул амофос, составында фосфор бар. Фосфорду мүмкүн болушунча эрте жазда же күзүндө берилиш керек эле. Жерди айдардан мурда салганыбызда анда жакшы болмок. Анда салбай калдык. Азыр эми бул фосфорду сала турган болсок, фосфор жерде аябай акырындап жылат, акырын таасир берет.
жайыраак жүрөт. Орто жайыраак жүрөт. Карбамид болсо мочайына өтө тез кыймылдайт. Газ абалында болгондуктан бул өтө тез таасирин берет. Бул албетте азот помидорду өстүрүп алуу үчүн боюн өстүрүп берет. Бул фосфор болсо тамырдын, гүлдүн, эгиндин аралашманы жарым саатка коюп турабыз. Жарым сааттан кийин мына ушундай ак түскө ээ болот. Бул настойкада азот асманга учуп кетпейт. Фосфор болсо тамырга жеткиликтүү болот. 50 литр сууга жел болсом агып аткан сууга агызып турсаңыздар болот. Аралашманы мына ушундай сууга дагы агызууга болот. Суу менен кошо көчөттөргө жетип турат. Эң акырында көңдүн үстүнөн күл чачылат. Себеби фосфор менен күл келишпейт. Фосфордун иштешин токтотуп коет. Ошондуктан күл эң акырында гана фосфор сиңгенден кийин салынат. Биринчи настойка куюлду, суу менен агызылды. Андан кийин көң салынды, үстүнөн күл салынат. Күлдө отундун күлүндө 10%ге жакын калий деген элемент болот. Мына ошол калий дарактарда калий тузу менен камсыз кылат. Бул транспорттук ролду аткарат. Мына достор, азыгын бергенден кийин сууну агызып койдук. Сууну сөзсүз агызыш керек болот. Себеби күйгүзүп коюшу ыктымал. Ошондуктан суу берилет. Бул азыктандыруу шербет агызуу деп коет. Шербет агызуунун эң оңой жолун көрсөтүп атам. Шербет агызууда эгер жер чоң болсо, анда чоң бачокторго, цистерналарга кылса болот. Аны ачтып, ошонун суу агызылат. Жел болсо чоң көлдөргө жасалат. Биз эң оңой жолун көрсөттүк. Биз биринчи мочайына менен супер фосфат амофосту берип койдук. Андан кийин көң чачтык, күйгөн көң. Анын үстүнөн күл чачып, сууну агызып койдук. Суу аягына чыккандан кийин токтотулат. Аягын өтүп көрөлү. Мына аягында кызыл коюу чай сыяктуу азык заттын эрип агып чыгып жатканын көрүүгө болот. Мыныкы аягы чыкты, сууну таштайбыз. Муну күнүгө кечке же эртең менен коюш керек болот. Эртең менен же кечинде ушундай тез суу коюуга туура келет. Эгерде айылда жашасаңыздар, жер жемиш жашылчаны үйүңүздөрдө өстүрүп алыңыздар. Албетте базардан сатып алган бул уят иш. Сиздер менен Кыргызстан бага өстүрүү каналы болду. Алып барган мен Гыламов Бекболот. Эртеңки келе жаткан айт майрамыңыздар маарек болсун. Саламатта туруңуздар.